Самара Каримова жылдын супер ырчы айымы болду. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова Суперинфо маалымат сайтынын тандоосуна ылайык жылдын мыкты супер айымы деген наамга ээ болду. Бул тууралуу ырчы өзүнүн социалдык баракчасына кабарлады. Суперинфонун тандоосу боюнча жылдын супер ырчы айымы деген наамды бүгүн борборубуз Бишкекке келип өз колума алдым. Тынбай добуш берип, колдогон ар бир көрөрманыма чоң ыраазычылык билдирем, деп жазды ырчы. Белгилей кетсек, ырчы актриса Самара Каримова 1991 жылы 10 апрелде Лелек районунун Өзгөрүш айылында төрөлгөн. Самара театралдык тобунун жетекчиси. Суперинфо гезитинин версиясы боюнча 2014 жылдын супер дебюту наамынын ээси, 70ке жакын ырлардын аткаруучусу болуп саналат. Маалымат булагы Заманчекит КЖ. Айсалкын Садыкова эмнеден абайлаш керек экенин айтты. Ырчы Данияр Эрматовдун жубайы Айсалкын Садыкова көрөрмандарына өзүнүн кичинекей чагындагы сүрөтүн бөлүштү. Убакыт кандай тез өтөт, убакыт бул кум, жашоо бул суу, сөз бул жел. Бул кошулмалардын баарынан абайлаш керек, кирдеп кетпеш үчүн деген оюн бөлүштү. Эскерте кетсек, ырчы Данияр Эрматов сүйүктүүсү Айсалкын Садыкова менен 20 ноябрда Ош шаарында баш кошкон. Тойго Эрматовдун достору, шоу-бизнестин таанымал өкүлдөрү баштаган 1000 адам катышкан. 2 жашка өкүл ата болуп, тамада Аман Ибраев шайланган. Эскерте кетсек, Данияр Эрматов 1989 жылы Ош областынын Өзгөн районундагы Кушап айылында туулган. Токто жаным, махаббатым аттуу ырлары менен элге таанылган. Ырчынын жубайы 20 жаштагы Айсалкын Садыкова Өзгөн районунун Мырзаарык айылында туулган. 2 жаш социалдык тармактан таанышкан. Аз убакыттын ичинде Данияр менен Айсалкындын социалдык баракчасында катталгандар 11 миңден ашты. Маалымат булагы Заманчекит КЖ.